29 декабрда Россия Федерациясында миграция мыйзам өзгөртүүлөрү боюнча бүгүн биздин талкуу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Силер менен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Бардыгыбызга белгилүү болгондой 29 декабрдан баштап миграция закондору өзгөрүп калды. Ал болсо четтен келген чет элдик жаран сөзсүз түрдө Россия жергесинен осмотрду өтүш керек биринчиден, экинчиден дактилоскопия өтүш керек. Дактилоскопия деген бул отпечатки пальцев өтүш керек. Аны кайсыл жерден жасатабыз? Биринчи рет медосмотрду мамлекеттик учреждениялардан жасатабыз деген закондуу түрдө жазылып турат. Бирок тилекке каршы поликлиникалардагы, медучреждениялардагы иностранный гражданиндерди биздин мекендештерди кабыл албай атат. Бир эле кабыл алуучу жерлер бул многофункциональный миграционный центр Сахарова. Ошол Сахаровага барганда, ошол жерден өтөсүңөр, тилекке каршы очередь көп, ошон үчүн эртерээк барыш керек. Барганда сөзсүз документтерди унутпаңыз. Биринчи рет бул паспортуңуз менен барасыз. Экинчи рет бул паспорттун переводу керек, сөзсүз түрдө. Үчүнчү рет силерден регистрация негизи закон боюнча талап кылынбайт деп турат, бирок ошол жерден регистрацияны да талап кылат экен. Ошон үчүн бул 3 документти унутпай сөзсүз барасыңар. Баргандан кийин 3 очередке турасыңар. Биринчи очеред бул силер талон аласыңар. Очередке кириш үчүн талон алып туруп, талонду бергенден кийин биринчи очеред бүтөт, экинчи медосмотр өтөсүңөр. Медосмотрду өтөсүңөр экинчи очередтен, үчүнчү очередтен болсо отпечатки пальцев, анан кийин сүрөткө түшөсүңөр ошол жерден. Бул акысы төлөнөт, акысы болсо 5300 рубль баш аягы. Ошол жерден өтүп туруп, анан кийин 5 күндөн кийин ошонун жыйынтыгын аласыңар. 5 күндөн кийин тилекке каршы кайра барып туруп, ошонун жыйынтыгын алыш керек. Бүгүнкү күндө ошо многофункциональный миграционный центр Сахаровада азыр талкуу жүрүп атат. Биздин элчиликтеги, диаспорадагы ээктин өкүлдөрү дагы кат жөнөтүп атат. Себеп деген жанагы мед справка болгондо эле 3 айга берилет деп ошондой талкуулуп атат. Муну 1 жылга чейин узартуу жөнүндө азыр талкуулуп атат. Аны бир сыйра карап беребиз деп сөз берди. Азырынча закондуу түрдө мыйзамда жазылып турат. 3 айга деп туруп, 3 ай сайын тилекке каршы өтүп туруш керек. Бирок март айында чечип беребиз деп атат. Март айынан чечилип калса, анда ошол эки мед справканы жылына 1 жолу Кудай бурса өтүп калабыз. Ага чейин закон өзгөрүлөк. Кыргызстандан 29 декабрга чейин келген мекендештер бул жерде болсо, алардын өтүп кереги жок. Алар кийин чыгып анан кайра киргенде ошол процессти жаңыдан өтөсүңөр. Ушул тууралуу дагы толук маалыматты биз силерге айтып турабыз. Катталыңыздар, жазылыңыздар, сак саламат болуңуздар.